Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз азыр мына Ош шаарынын Төлөйкөн айылынын башындагы эң жогорку жеринде Акбуранын Эделбейс деген дачада турабыз. Эделбейс дачасынын бүгүнкү акыбалы мына ушундай. Азыр биз Эделбейстен бир аз сиздерге маалымат бермекчибиз. Анда биз велик менен кетип атабыз. Бир аз видеолор титиреши мүмкүн, туура түшүнөсүздөр. Комментарийлер болсо бизге жазып туруңуздар. Мына итин көрдүңүздөр, өтө жеп коеюн деп атат. Вагондор турат экен. Саргайып чөптөр өсүп турат. Биздин каналга катталыңыздар. Мына Ош шаарынын эң жогорку тарабындагы дачанын бүгүнкү акыбалы мына ушундай. Бул жерде деле өмүр өтүп атат, бул жерде деле жашоо тиричилик жүрүп атат. Бул жерде да жашап аткандар бар. Эски сайыз убагындан ушул жерде отурукташып жашап калган, бул жерде орус бир туугандарыбыз дагы жашайт. Мына мынтип элдер жаңыдан фундамент куйган. Мынтип таштарды алып келип, декоративный дубалдарды да урганга пландаштырып турат экен. Мына үй сатылат дейт. Үй сатылат экен. 2 эле комната экен, бирок баасы канча экен азырынча белгисиз. Мына короо жайлар экен. Ар бир үйдө жок дегенде 1-2 койлор турат. Октор. Негизи бу жерде мал чарбачылыгы менен көбүрөөк алектенет, дыйканчылык болбойт. Мына пакса дубал уруп тур мына. Пакса дубал. Негизи бу пакса дубалды көбүнчө мен Баткенден көргөн элем. Баткен менен Лейлекте. Бу жерде да паксадан дубал урушат экен. Бу Эделбейс дачасы болуп саналат. Мына урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына жерде көп фундаменттер турат мына. Бул ошо сайыз убагында курулган дачалар кийин бузулуп жок болду. Азыр кимдир бирөөлөр ошол жерлерди сатып алып менчиктештирип алса керек деген ойдобуз. Мына биз айткан дачалардын ошол фундаменттери ушул жерде. Азыркы күнгө чейин сакталып турат. Сайыз убагында даже бул жерде сайызда курулган асфальт жол. Асфальт жолу бүгүнкүгө чейин мына өзүнүн сапатын кыйлага жоготкон, бирок ошондой болсо дагы сакталып турат асфальт. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз бул видеону бекерчиликтен Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз бул видеону бул дача аймагынан Эделбейс дачасынан мындай бекерчиликтен көрсөтүп аткан жокпуз. Биз бүгүн бир аз баягы эс алуу максатында, ден соолукту чыңдоо максатында достор менен ушул атайын велосипедтеп ушул жерге келдик. Шаардан 15 километр аралык алыстыкта турат. Эртең менен сааркы саат 6:30 чыккан болчубуз. Азыр саат 10 өттү. Ушул жерге келдик. Азыр мына өзүңүздөр көрүп турган мына эмеге кызыкка түшөбүз. Ал жердеги кызыктарды отдельный видео кылып көрсөтөбүз. Анткени ошондуктан урматтуу YouTube көрүүчүлөрүбүз, биздин кийинки видеолорубузду күтүп көрүңүздөр. Кызыктарды мындан ары көп көрөсүздөр. Мындай путешествиядагы кызыктуу видеолорду сиздерге көп тартуулап турмакчыбыз. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар.